(6806060312) менен бизге алгачкы угарманыбыз келди. Урматтуу угарман, кулак сизде. Алло, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Жумуш тууралуу сурайлы келсе, тамла тийден дердоз эмеде иштеп милиция собурда спецназтачы. Может иштеке болобу же кандай ошо милиция тууралуу кандай болот жумуштары? Болобу дейм да шариат менен. Бүттүбү сурооңуз? Рахмат таксырым. Собурда жанагыда атайын спецназ деп коет, ошондо айтор аскер кызматынын бардык түрүндө иштегенге шариат уруксат берет. Анткени биздин мамлекетибиз мусулман мамлекет, Кудайга шүгүр, эркиндигибиз бар, өзүбүздүн мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана эркиндигин сактоого биз милдеттүүбүз. Албетте иштеген иш бул адал иш, колдон келишинче таза иштегенге аракет кылыш керек. Анан албетте ошол күч бар, мамлекет тараптан берилген жүк бар деп эле карапайым жарандарга жанагыда постава деп коет. Анын кыргызчасы кантип айтсак балким көркүнө чыкпай калат, бирок жасалма оюн кылып ошолорду колго түшүрүп, ошолорду бир кыйнап, жок жерден алардан тыйын өндүрүп алуу же болбосо күч колдонуп башкаларды коркутуу иретинде колдонсо да бул учурда арам болот. Эгер андай болбогон шартта анда шарият уруксат берет. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Устаз, биринчиден көрсөтгөнүңүз үчүн чоң рахмат билдиребиз. Аллахтын рахматы болсун сизге. Амин. Устаз, ушул бүгүнкү тема боюнча да мен көптөн бери кызыгат болчумун. Бале уруксат берсеңиз. Айтыңыз. Устаз, бул көп жыл болуп калды. Мурун кичинекей кезибизде апам болуп соода саттыкта иштечү да магазинде. Ошол учурда баягы билбестиктен апакем болуп баягы эсимде да бул таразыдан бул кеңип тартып койгон ушундай бир реализатор болуп иштегендиктен баягы кошуп сатып товарларды ушундай бир чоң күнөөлөр кетиргенбиз да, ошол аябай кыжаап катты меничи. Ушул боюнча кандай ушул азыр дуба кылабыз, намаз окуган сайын садака кылсак деп ниет кылабыз, бирок азыр акчага баары эле такат да. Ошол учурда азыр мындай акча жок болсо да мындай зикир кылып, нафил намазды окуганда, роза кармаганда ошол адамдарга мындай согун багыштап, мындай карап ошол суроо бар эле. Рахмат сизге. Анан экинчи фикирчилер боюнча лекцияңызды угуп отуруп мындай суроо пайда болду да менде. Бир курбу кызым бар эле да, студенттик кезде көп жыл болду. Андан биз учурашып сүйлөшүп калабыз эле. Апасы төлкө салчу эле да, карта менен. Ошондо ушундай суроо пайда болду да, ошону мамилем кандай болуш керек, азыр учурашышым керекпи, учурашканга да болбойбу ошондо. Анан ичинчи суроом болсо, устаз, мындай бир жакын адамдарым бар да. Ушулардан жаңы үйлөнүшкөндө мындай нике кыйышпаганда, ошол боюнча абдан түшүндүрүп аракет кылып атам. Анан Кудай кааласа ошо буюрса кийинки жекшембиде сизге барылса болобу, нике кыйып бере аласызбы эгер? Ошо суроо. Рахмат сизге. Рахмат, бактылуу болуңуз. Урматтуу бир туугандар, суроого келгенде кыска жана нуска берүүгө аракет кылсаңыздар, ошондо көбүрөөк жооп айтып, ошол эле учурда башка дагы бир туугандарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бермекпиз. Жанагы бир туугандарыңыздын, тууган жакын адамдардын никесин албетте жекшемби күнү айнидеги сабактарга келсе мен кыйып берем ошол жерде. Чогуу келишсин. Анан сикырчылар боюнча айткан маселени укканыңызга рахмат. Сиздин бир досуңуздун, жакын курбу кызыңыздын ошол апасы, улгайган апасы төлгө тартат. Ошого мен кандай абалда болушум керек деп төлгөгө ишенбеш керек. Бирок анын кызы сиздин курбуңуз болсо, аны менен кадимкиде курбулук катташта болсоңуз болот. Эгерде курбуңуз өзү төлгө тартпаса, анткени төлгө тартуу өзү дагы бир көз ачыктын бир белгиси сыяктуу. Ошол нерсеге ишенүү болбойт. Кудай таалам ошондон сактаган болсун. Анан эми соода саттык боюнча жанагы алдаганбыз, анчамчы таразадан кеткен. Эми ошол адамдарды билсе, ошолордун барып астынан өтүп коюш керек. Анан эми колдон келсе ошол акчаларды садака кылып берип, колдон мүмкүнчүлүк болгон учур аздан болсо дагы анан дуа зикир кыла берсин. Иншалла Кудай таалам кечирет. Анткени ошол Кудай таалам
Сиздин дуа зикирлериңизди ошолорго арнасаңыз, алар кыяматка барганда сиздин кылган зикирлериңиздин соопторуна ыраазы болушуп, балким сизди кечип жиберет. Анткени адамдын акысы бардыгынан оор. Кудайдын акысы кечирилсе, Кудай өзү кечирет, бирок пенденин акысын пенде өзү кечирмейинче Кудай таалам кечирбейт. Ошондуктан ошол зикир айтып алар таанып калган жерде ошондо балким ушундай болуп калган болсо кечирип коюңуз деп уруксат сурап койгон жакшы. Мисалы үчүн мен дагы мына көп эл астынан чыгып жүргөн адам анда мында ошо чыккан элдерден кечирим сурап турам. Анткени мындай мен дагы пендемин, инсанмын, кээде ачуум келип, кээде башка болуп, кээде кадимки адамдар түшкөн абалга түшкөн себептен кээде катуу айтып адамдын көңүлүн оорутуп алган учурлар менде кездешет. Анткени кээде туура эмес сүйлөп, балким ушак айтып, балким ушундай бир туура эмес сөзгө өтүп кетип калганым болсо, адамдардан айама кечирим сурап турам. Анткени ошол мен дагы кыяматка барганда бирөө менен бир содалашып калып, ошондо соопторуман бирөө алып койгондугун мен каалабайт элем. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге ошо соода сатык жөнүндө суроом бар эле. Айтыңыз. Жанагы жемиштерди арзан кезинде алып, анан кийин кымбаттаганда кайра сатсак, холодильникке сактап же складка сактасак, ошол бизге адал болобу? Арзан кезинде алып, кайра кымбат кезинде. Түшүндүм, бүттүбү сурооңуз? Бүттү. Рахмат бир тууганым. Шарият буга тыюу салбайт. Болгону ачарчылык болуп, мисалы үчүн ун, нан тартыш болуп калган учурда, ошол нанды сактап коюп, адамдар кыйналып башкадан өлүп аткан учурда дагы кымбаттасын десе, мына ошондо арам болот. А бирок андан башка кененчилик болгон убакытта жанагыдай күздө алып коюп, жазында сатып же кышында сатып, аракет кылып сактап койсо, бул ошол сооданын тартиптеринин бири, ага эч кандай каршылык көрсөтпөйт. Болгону ачарчылык болгон учурда нан азыктарын ошентип бекиткенге шарият тыюу салат, урматтуу бир тууганым. Ал эми андан башка нерселерде мунун зыяны деле тийбейт. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, саламатсыңар. Ассаламу алейкум деп салам айтыңыз, ой бир тууганым. Ассаламу алейкум деп салам айтыңыз. Суроо берсек болобу? Ассаламу алейкум деп салам айтсаңыз, суроо бериңиз. Мен шартым ошондой. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эми айтыңыз. Мен күйөөм экөөбүз биринчи үйлөнүп, андан кийин 10 жылга ажырашып, ортодон бир аял алып, андан кийин кайра жашайлы деп ойлоп атканбыз да. Азыр экинчи аял менен ажырашкан, анан кайра жашайлы деп ойлоп атканбыз да. Мурда нике кыйылган, бирок азыр кайра нике кыйдырышыбыз керекпи же болбосо мурунку нике менен жашай берсе бул бирок талак берген эмес да, ажырашкан деген сөз талакка жатабы, жатпайбы? Эми аны ошол күйөөңүз менен чогуу келсеңер тактап берет элем. Анткени ошол сиз ажырашканда балким ажыраштым кет жогол деп же ушул сыяктуу башка сөздөр менен байын талак түшүп калуу ыктымалы бар. Эгерде 3 талак дегенди уккан эмес болсоңуз, маселе жеңилирээк. Сиз маселени оордотпой туруп эле 10 жыл жашабай калыпсыңар, кайрадан нике кыйдырып койсоңор, никеңер бар болгон болсо зыяны тийбейт, жок болсо никелүү болуп каласыңар. Ошон үчүн маселенин эң жеңили ошол маселе. Эгерде чындап эле такташ керек болсо, анда мага келсеңиздер ээрчишип, анан мен тактап сурап көрөм, силердин ортоңордо никеңер дагы деле сакталуу же болбосо никеңер сакталуу эмес деп ошого жараша жыйынтык чыгарып берер элем. Демек силерге нике кыйдырган ыңгайлуураак болот. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум рахматуллах баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Азыке жакшысызбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп кыбырап турабыз, Кудайга деп. Бир нече суроолорум бар эле сизге, Азыке. Айтыңыз. Мамлекеттик кызматкер болуп иштейм, айлыгым 5500 сом десеңиз. Анан аялыма узун көйнөк алып бергенде шартым жок болот. Кыска көйнөк кийсе күнөө мага жазылабы же жазылбайбы? Канча көйнөгү бар аялыңыздын? Үйдө бардыгы? Бир узун эле көйнөк бар. Кыска көйнөктөрү канча? Кыска көйнөктөр башта жок эле, ичинде узун пальтосу бар да, эми жазгыга жок болот. Жок, ошо жазгы кыска көйнөктөрүнөн 5-6 барбы, жокпу? Жок. Бир эле узун көйнөгү барбы? Ошо узун көйнөк кайра жууп кие берсин, жууган үйдө турсун, башка убакта эшикке чыкса болот. Көйнөгү жок деп эшикке чыкпай койгон болбойт. Анын үстүнө ага деген анчалык көп деле кездеменин кереги жок. Мына Кудайга шүгүр, Мадина дегенде бизде километрлеп кездемелер бар. Ошол жерден барып алса, мисалы үчүн мен деле көйнөгүмө тиктиргенде ошол арзан эле акчага келет. Ал деген 5500 сом алсаңыз, 500 сомго деле ошол жанагы белинен ылды юбка тиге турган кездеме келет тууганым. Аны менен жылыңар чыгууга уруксат ала албайсыз. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге суроо, биз мисалы намаз окуйбуз, базарда иштейбиз, сонда кылабыз.
Анан мына жалынса көптөрдү намазга чакырабыз, колдон келип бирок намазга барышпайт да. Ошол жумага барышпайт. Ошол жума убагында, вот намаздын убагында ошо намазга барбай, анан соода кылып иштегендери кандай болуп калат, ошону айтып берсеңиз. Мен суроом бүтті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бир тууганыбыз биз намаз окуйбуз, соода кылабыз. Жаныбыздагы кесиптештерге намазга жүр деп айтсак, жумада барбайт, жамаатка да барбайт, намазды окубайт кандай дейт. Эгерде жума убагында барбай эле соода кылып аткан болсо, кылган соодасы арам, ошол убакта тапкан тыйыны арам, ошону менен балдарын бакса, балдарына арам ока чегизген болот. Ал эми башка намаз убагында соода кылган болсо, соодасы арам эмес, бирок намаз окубагандыгы үчүн күнөөкөр болуп, эгерде намаз парз эмес дей турган болсо, анда имандан чыгып кетет. Ана ушуга чейинки бир тууганыбыздын жанагы кийим боюнча айткандан бир эсиме түшүп кетет турган маселе, кээ бир тууган ошол эже карындаштарыбыз үйүндө жүргөндө, күйөөсүнүн жанында жүргөндө жоолук салынып, бирок төркүндөрүнө барганда, атасынын үйүнө, апасынын үйүнө барганда ошо жылаң баш эле көчөгө чыгып, кошуналар аралашып жүрө берет. Жок, андай эмес. Аял киши өзүнүн күйөөсүнүн, өзүнүн баласынын, инисинин, бир тууган агасынын, бир тууган таекесинин гана алдында жылаң баш жүрө алат, андан башка жерде жылаң баш жүрө албайт. Ошону эстен чыгарбаш керек. Таекеңиздин балдары боло турган болсо, коңшулар боло турган болсо, анда ошолордун астында жоолукчан жүргөнгө туура келет. Кээ бир аялдар төркүнүнө барганда, төркүнүмө келдим деп эле кадимкидей ошо кыскараак кийим кийип, моюндар ачып, кулактар ачып жүрө берет. Албетте бул шариатка туура келбейт. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракатух. Биз дамылла мебель сатабыз бар. Ошол мебелди мындай через банк сатсак болобу? Банк акчаны бизге берет да, клиентке бербейт. Муну Эко Исламик банк аркылуу сатсак болобу? Силерге айырмасы жок. Силерге айырмасы жок. Ит келип, пит келип айырмасы жок. Тыйынын берсе товарыңарды бересиңер, болду. Айырмасы жок. Силерге Эко Исламик банк же башка банк келип деле силерден буюм сатып алып аткан болсо, силер аны сен кимсиң, каяктан таптың деп сураганга милдеттүү эмессиңер. Силерге демек дурус болот. Дагы бир угуучубуз бар, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айтсам, мында сурам бар эле да. Мал байлап саткандачы, мисалы, малың деген кандай бир нерсеси бир жер болсо, аны соо деп сатсак, же болбосо телефондо бир жер бузук болсо, ошону мындай бузук эмес, жакшы деп, жакшы абалда деп сатсак болобу? Бул экинчи сурам. Адам төрөлгөндө биринчи күнү ошо Аллах деп илайт дейт, экинчи күнү Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам деп илайт дейт. Үчүнчү күндөр андан кийинки күндөр ушу ата-энемдин күнөөсүн кечир деп илайт деп уктум эле да. Ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар, ошону билип бересизби? Рахмат, таксырым. Экинчи сурооңуз боюнча менде бул боюнча маалымат жок. Ал эми биринчи суроо боюнча мебель сатканда же мал сатканда, мисалы үчүн кечиресиздер, мал сатканда, башка буюм сатканда ошол айыбын жашырып, мисалы үчүн ооруп аткан малды оору эмес деп, бузук телефонду бузук эмес деп сатсаңыз, сиздин тапкан акчаңыз арам болот. Сиз сооданын шартын бузган болосуз. Тигил адам тияка барып анын айыбын көрүп калып, билип келип кайтарса, аны алууга милдеттүүсүз. Аны алууга милдеттүүсүз, урматтуу бир тууганым. Мына ушундай маселе. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум ажака. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракатух. Мен төмөндөчү суроомунда ажака. Кадимки улуттук тамак кымыздын канчалык деңгээлде бул шариат жол бере алат? Мындай арам, адал деген сыяктуу. Улуттук тамак дегенде бул башкырларда деле кымыз бар, казактарда деле кымыз бар. Ошого жалпы эле кыргыздарга таңып койгондо аны кыйыныраак маселе. Бирок кандай болгон күндө дагы, урматтуу бир тууганым, кымызды арам дегенге болбойт. Анткени ал жылкынын сүтү, жылкынын эти дагы адал, сүтү дагы адал. Ошо кымыз дагы адал. Бирок кымызга мисалы үчүн кээде набат кошуп, кант кошуп, бал кошуп, мейиз кошуп, аны ачытып бир канча күндөр тиги сандыктын астында сактап, жүктүн астында, андан кийин кымызды тунутуп, анан кымыздан тартылган арак, тундурма арак дегенди алып чыга турган болсо, алмаз кыла турган болсо, бул убакта бул арам болуп калат. Анткени бул кымыз эмес, уже кымыздан тартылган, ал жанагыда ичимдик болуп калды. Ал эми кымыздын өзүн ичип жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Мынакей ажикенин кымыз деп тамшанып ичебиз, ажикеден жайлоодон келген кымызды. Андан сырткары мына
көк жаңактагы жанагы кымызды жакшы чебиз, ошол жерге барганда мына айтор кыргыздын кымыздарынын бардыгы жакшы. Эгер ачуу кылбай жакшылап уштап, жакшылап бышкан болсо кымызды ичип, азыр мына азыр аэропорттун жанында улак чапкан жерде дагы бир кымыз бар. Бир алайлык бир туугандар кылып аткан кымыз. Муну ошондо ичип көрдүк, абдан жакшы кымыз. Ушу бүгүнкү күндөрү бар кымызы. Атайын барып арзып ичкенге дагы аракет кылып атабыз. Деги эле кымызды арамдап айтканга болбойт. Урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак sizde. Kulak sizde. Benim sorum mınday. Kızım janağı jaz kış degendey sal açulanıp bunday psikopat etip aябай kıynalat da ana siz kedem saldırıp alalı dedik. Siz de kayerden tapsak bolat? Rahmat sizge. Daima telefonga çıkkanda salam aytsanız, bu musulman salam aytış gerek apa. Ekinçiden tigi radyonu basаңdatıp turup telefon çalsanız, mınday жаңырбайт эле. Üçüncüden men dem salbayım. Meçitlerden bardığına varsan, şol жерде dem salgandar бар, salıp beret. Борбордук мечитке келсеңиз болот, жакын жерде мечиттерге барсаңыз болот. Мен илим менен алек болгон адаммын, ошондуктан дем салууга менин көп деле мында колум бошобойт. Рахмат сизге, Аллах таала шифа берсин. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Суром бар эле да, талимге баргым келип атканда, айниде талим этип аткан, ошо адресин сизден сурап алайынчы дегем. Рахмат, талимге келип турган болсоңуз, мунагы проспект Мир проспектиси менен муну Тынчтык проспектиси Айны көчө кесилишинде күн батышты көздөй кеткен Айны менен Айны 31 дарегинде жуманын ар бир күндөрү ошол жерде сабактар болот. Аял затына Куран окуган, башка кылганы келсе, анан жекшемби күндөрү мына бүгүнкү күнү эртең менен саат 10:30 баштап ошол жерде менин сабактарым болот. Ошол жерге келип араб тилин үйрөнүп, Куран үйрөнүп кетсеңиздер, иншалла бардыгы жакшы болот. Айны 31 дарегинде. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биз мына керемет деген природадан чабаттым эле да. Кандай? Керемет деген курорттон. Керемет деген курорт каякта бул керемет? Жалал Атта. Кочкор Атада. Ошол жерде парафин эмелери коет да, укол берет, парафин коет. Ошондо мына авраттар ачылып калат экен да. Авраттар ачылганы кандай? Мисалы, тизеден өйдө парафин коет, ток аялдар иштейт экен. Анан грязь сүрдүт, чечингендечи, аял кишилер жок экен. Эркек кишилер жок бекен? Эркек кишилер жок экен. Ошону өзүңүз сүрсөңүз болбойт экен колуңуз менен авретиңизге? Аны аракет кылып көрбөдүм, бирок андан ошо жанагыдай жукарак ич кийим менен үстүнөн сүрсө болбойт экенби? Жок, только грязь да баягы ылай бар го. Ошо грязьды түшүн, ошо грязьды эле тиги ич кийим үстүнөн сүрсө болсо керек, жукарак бир ич кийим кийип алсаңыз. Билбедим аны. Дароо эле жылаңачтан жатып бербей ошонун аракетин көрбөйсүңөрбү? Эркек барбы, жокпу деп, эркек жок болсо бир узунураак бир тизейин жапкан, жанагыдай бир жеңилирээк бир ич кийимден кийип аракет кылып көргүлө, анан кийин эле аялдарды көргөндө эле жылаңач жатып бербей. Авретти көрсөткөнгө болбойт, таксырым. Кайтыш керек, ошо арыз жазыш керек. Бизге медбраттар ишке алгыла, балдар ышып берсин. Балдарга деле аврет көрсөткөн болот, эркек балдарга деле ошондой жукарак ышым кийгиле, ич кийим. Атайын тиктирип, анан ошол нерсени сыртынан жана парафинди, грязьды, ошо ылайды, баткакты орото бересиңер. Тигиндей кылган болбойт. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Рахмат, сизге саламдап кеттиңиз. Кулак сизде. Эми сурайын, Дарул Харп мамлекеттеринен банктарынан акча алса болобу? Кээ бир жерлерден ушуну түшүнүп жүрөт да. Рахмат, сизге сурооңуз бүттү го дейм. Ооба. Дарул Харп деген эмне? Дарул Харп дегени эч убакта ислам өкүмү өтпөгөн, эч убакта мусулман мамлекет болбогон мамлекет. Мисалы үчүн Орусия, Европа бөлүгү, Англия, Франция, мисалы үчүн Америка сыяктуу жерлер. Дарус-Салам, Дарул Ислам дегени бул мусулман өкүм өткөн жерлер. Мисалы үчүн Орусиянын Кавказ аймагы, Татарстан, Башкырстан, муну Орто Азия үргүлжү бардыгы, андан сырткары Европадан мына Испания, мурдагы Андалус жана башка мамлекеттер
Эми ошол Дарул Харпта харбий өлкөдө жашаган харбий адам менен ошол жергиликтүү мусулман эмес адам менен биз тараптан барган же ошол жерлик мусулман адамдын ортосунда сүткорлук жүрбөйт деген Ханафи мазхабынын дереже бар. Мисалы үчүн сиз Москвада жүрсөң, ошол жерде сиз мусулман эмес адамдардын банкынан кредитке акча алып, ошону төлөп алууга кудуретиңиз жетсе, анда шарият уруксат берет. Мына ушундай маселе айтылат, урматтуу бир тууганым. Бирок бул Хамбали, Малики, Шафи мазхабында жок, Ханафи мазхабында бар. Туура ушул анткени Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтылат: "Ла дарара ва ла дирар", өзүңдөн башкага зыян жеткирбе, жана алардан дагы өзүңө зыянды жеткиртпе деген мааниде. Уккан маалыматыңыз туура. Кудай таалам адал рызкыны баарыбызга насип эткен болсун. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бир жумадан бери чалайым чыгат эле, расынан чыгат эле биз. Бир жумада бир жолу чыгабыз да, биз кандай күнүгө отурган жерибиз жок. Ошо. Айтыңыз. Мурунку жумада чалбай атпайбызбы? Биз мына крабовый палочка деп жейбиз да бул жактачы, ошол жегенге болобу? Анан балыктын икрасын, кызылдарын жегенге болобу? Болот. Аны дагы жесеңиз болот, муну дагы жесеңиз болот. Нанга сүйкөп да жесеңиз болот, жөн да жесеңиз болот. Бардыгы адал, эч кандай арам жери жок. Шарият ал нерседен тыюу салган эмес. Ал эми жанагыдай крабовый палочка дегениңиз боюнча кээ бир алымдардын пикиринде макруh деп айтылса, бирок азыркы учурда иттифакан бардык эле алымдар ал адал жегенге болот деген фатвага өтүштү, урматтуу бир тууганым. Айта кете турган маселе, Москва шаарында кечээ мурда күнү 23 январда боло турган биздин сабактарыбыз кайсы бир себептен болбой калып, эми ошол сабактар февралдын 21-ине жылды. Иншалла 21 февраль күнү ошол жакка барабыз. Анан ошондон мурда дагы биз 19-унда жөнөп кетебиз Москвага. Иншалла ошол жерде балким Москва борбордук мечитинде жана башка жерлерде балким баяндар, лекциялар болуп калат. Иншалла суроо жоопторго болуп ошол жерде кошумча маалыматтар беребиз. Ошон үчүн жанагы билет алып атайын даярданып күтүп аткан бир туугандар, айрыкча москвалыктар капа болбогула. Ошондой эле Москвадагы биздин бир туугандардан атайын Насат медиага суроо сунуштар түшөт. Атайын Орусиялда жашаган биздин кыргызстандык жарандар үчүн, кыргыз тилдүү жарандар үчүн же кыргыз тилин түшүнгөн ошо түрки тилдеги жарандар үчүн атайын бир бөлүм ачсаңар, биздин суроолорго жооп бере турган дейт. Ошондуктан биз ага дагы макул болдук. Насип кылса Москвага барганда аракет кылып көрөбүз дагы. Атайын ошол Орусиядагы биздин бир туугандар үчүн атайын өзгөчө бир бөлүм сайт иштеп, сиздердин суроолорго жооп берип, силердин жашооңорду бир аз да болсо жеңилдеткенге иншалла аракеттерди көрөбүз. Кудай таалам разы olsun. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен мына Өзбекстандык Абдуллах Бухари тууралуу сизде маалымат барбы? Ошонун баяндарын уксак болобу деп суроо берейин дедим. Ал Абдуллах Бухари Сирияда окуган Абдуллах Бухариби каяктык? Атып кетти го аны. Өлүп калды ал? Ал Абдуллах Бухари дегенди мен көргөм. Бир жолу биз Меккеде окуп жүргөндө, ошол билбейм, ошол башка, бирок мен Абдуллах Бухаримен деп Сирияда окуйм деп бир таксыр келген да. Өзбек таксыр, өзбек адам. Анан бала өзүм Марыгландан бекен билбейм. Анан бир көрдүк, ошол жерде умрада жүрүп, анан анан кайра кеткен. Бирок сиз айтып аткан ошол Абдуллах Бухари ошолбу жок билбейм. Ошол. Ал эмне баян уксак болобу, ошону сурайын дедим. Билбедим, мен кандай акыйдасы бар, кандай экенин билбейм да таксырым. Аты жөнүн эле билем. Анан эгерде баяндарын мага жөнөтсөңүз, мен бир экөөнү угуп бергенден кийин ал кишинин багытын антап берет элем да, анан ошого жараша сизге мен сунуш кылат элем. Эмне ким айтып кетти ал кишини? Байланыш үзүлүп калды тилекке каршы. Айттыр ушундай тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чуагады сизге ушу түз байланышып атканыңызга ыраазыбыз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Бир суроо бар эле. Ошо кичинекей бала прививка тууралуу айтып берсеңиз, ошол болобу же болбойбу? Так маалымат такыр табылбай атабыз. Бүттүбү сурооңуз? Ооба. Рахмат. Прививканы кыргызча эмдөө деп коет. Эмдөөлөр жанагыдай саат менен эмдөөлөр кандай деп. Албетте бул жөнүндө талаш аябай кайнап, сүмөлөктөй болуп жана кайнап турган учуру. Менин пикиримде ушулар жакшы эмес, туура эмес.
Bulardan etiyet bolуу керек колдон келишинче. Бирок кээ бир аалымдарыбыз болот деп атат. Балким алар ошол маселени терең изилдеп чыкпагандан ошол мамлекеттик органдарга мындай бир өзүнүн оң кулагы менен сол кулагына ишенгенде ишенип алгандан улам болуусу мүмкүн. Чындыгында бизге келген прививка эмне болуп жаткан уколдордун бирөө деле бизге тааныш болгон, жакын болгон Орусиядан келбестен, бирөө Индиядан калган, Европадан келет дагы. Ошолор көбүн эсе бизге мындай бир биз билбеген бир мындай бир составтар менен келип калды. Биздеги доктурлар ошол жазылып берилген кагаздарга гана аракет кылат да. Азыркы учурда мына акылдуу делген жөөттөр, андан сырткары мына Ленинграддагы жана башка Англияда көптөгөн ошол медицина аалымдары дагы ошону туура эмес экендигин далилдеп берип турушат. Эми кандай болгондо дагы бул маселеге мен чекит коюлуш керек деп. Анан көп аалымдар мен билгенден буга тыюу салышкан. Интернет булактарында кирип карай турган болсоңуз, ошол эле жанагы мусулман эмес адамдардын дагы, илимдүүлөрдүн дагы, ошол медицина аалымдарынын, биология аалымдарынын дагы мында ушул нерсенин туура эмес экендигин баяндап айткан. Ал эмес орустардын, ученыйлардын өздөрүнүн айткан сөздөрү интернетте толтура жүрөт, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Чоға мен сізге мындай сұрау берейін, жана балаларды жана сүннет отурушканда лазер менен отурсатпайлыбы? Ушул мусулманчылыкка жатабы же жатпайбы? Ушуну бир сурайын эле да сизден. Эмнеге жатпай калышы мүмкүн деген ой келет таксырым? Мындай азыр Анчыкпай атат деппи? Бычак менен илгери бычак менен кезип отуруп сүнөттүлөр балдарды. Ооба. Анан кийин азыр лазер деген чыгып атат. Ушул лазер менен отурушкандан кийин мындай эмеси жокпу дейм да. Зыяны дейсе. Бүттү сурооңуз тууганым. Рахмат сизге. Лазер менен олтургузуунун зыянын тийбейт, анткени ошол сүннөткө олтургузуу негизги максат ошол баланын жыныс мүчөсүнүн башы ачылып, ошол жарат алганда, башка болгондо ошол мындай булганыч кирлер калып калбасын, жыныстык мамиледе болгондо кыйналып калбасын, жана башка көптөгөн маселелер эске алынган себептен лазер менен олтургузганда эч кандай зыяны келбейт. Мен өзүмдүн уулдарымын ошол чоңдорун ошол олтургузганда кичи олтургуза элекпиз. Ошол лазер менен олтургузган. Лазер деген ошол жанагыдай кан чыгарбастан туруп кестирип, анан тез эле ошол жанагы жара болуп ырбабастан тез эле бүтүп кала турган бир жакшы нерсе экен. Ага эч кандай каршылык жок. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кудайга шүгүр, Аллах ыраазы болсун. Кудай деп. Рахмат. Биз Москвадан чалып атабыз. Москвадан кош келдиңиз. Сизге ден соолук, узун өмүр, Алла таалам ушундай иштериңизге чоң ийгилик бере берсин. Рахмат. Анан менде бир суроом бар, ошону айтайын дегеним да. Айтыңыз. Эми биз буякта Россияда кыргыздар, мусулман кыргыздар көп да, бу жерде көпчүлүкпүз да, өтө көп. Мусулман эместер дагы бар кыргыздардын? Жок, баягы кыргыз мусулманбыз деп Кудайга шүгүр деп көпчүлүкпүз дегеним. Алхамдулилlah, ошентип айтсаңыз. Ошондо бизден биздин ошо таксырлардан, ошо дамылалардан бирөө жарымын ушул жака постоянно койгонго болобу? Бул маселе боюнча аякта бар го таксырым. Эми баягы сиздердин ордуңуздар башка, берки билбегендердики, билгендер биз эми таанышып же байланышыбыз да жок да, бир мындай биз баягы центральный мечитке барып эле анча-мынча суроолорубузду ошол жактан сүйлөшүп чечип алабыз. А так кыргыздардыкы улуттук мусулманчылык жоосу өзүбүздүн эмебизден жок да. Бир тууганым, Москвада, Казанда, Екатеринбургда, Читада биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атайын өкүлчүлүгү бар. Ошол жерден барып сурап турсаңыз болот. Ошондой эле азыр ааламда ушу глобализация заманында, телефондун заманында эч кандай бир алыстык, жакындык деген маселе калбай калды. Мына ошол Марал ФМдин өзүнөн сиз Москвада туруп угуп атасыз, ал эми ошол жерде азыр Марал ФМдин кошунасы болуп турган башка бирөө укпай эле дырдый уктап аткан болушту ыктымал бар. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, аракет кылсак бардыгы жакшы болот. Бирок ошого карабастан Москва муфтиятында атайын ошол жерде биздин муфтияттын өкүлчүлүгү бар. Ошол жерге барып кадимкидей маалымат алсаңыз болот. Анан мен бул боюнча дагы муфтиятка айтып, өкүлчүлүккө көбүрөөк тапшырмаларга аракет кылабыз. Дагы бир ошол адамдарга маалымат жеткирүү, китеп жеткирүү кыргыз тилиндеги боюнча аракет кылабыз. Мен ойлойм, кошуна Казакстан, Өзбекстанга караганда, Тажикстанга караганда биздин кыргыз муфтият өтө жакшы иштеп, өзүнүн өкүлчүлүктөр ачылып, кыргыз тилиндеги китептер тияка бар. Биздин аалымдар байма-бай барып каттап келип турат. Мына жана айтып өткөндөй 21 февралда дагы биз
Moskvaga bar 3-4 күн Moskvaga арнап келебиз. Ошондой эле андан кийинки апрель айында дагы, март айында дагы барганга бир ниеттер болуп атат иншалла. Айтор ошол учубуз кур эмес, алымдарыбыз барып атат, муфтийбиз барып атат, Абдушукур ажыбыз барып атат. Жана башка мына кече эле мына бир эме Чита тарапка, Казанга мисалы үчүн Хамза Дамбулдалар барып келди. Айтор Кудайга шүгүр. Мен ойлойм бардыгы жакшы болуп турат деп. Дагы бир угарманыбыз бар. Кулак сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Siz men telefonda olsa da söyleşip turganına kuvанычтабыз. Рахмат. Мен да кубанычтамын сиз менен сүйлөшкөнгө. Рахмат таксырым. Çoğacım ben sizden bir iki masalemi soramayın dedim de. Кош. Hazır o jana Bişkek'te dağıl turбай jannat atıldı. Ооба. Yani jannat degen sözdü özünüzдөр деле катыгыраак айтып ошол атын алмаштырып койсоңуздар болбойбу? Эмнеге? Bu jannat degen söz biz üçün beyiş de bu. Ооба. Sözün atı al jer em jannat emes, al jer haram degen sözdü билиндирип турат да көрүнө турбайбыз бардыгыбыз. Анан экинчи суроо. Жок, азыр турат, экинчи өткөндө мурда. Кандай арам нерселер бар жаннат деген отелде? Кыздарды алып барып жатып атышат. Ичинде адамдар жылаңаш жүрүп атышат. Башка нерселер болуп атат. Бизде жаннат деген сөздө жаннаттын ичинде башка нерселер болуп түшүнүктөрүбүз барбы адамдардын? Түшүнүктүү. Экинчи сурооңуз? Экинчи суроо могу өткөндө ким Равшан ажы менен да сүйлөшкөндө сурандым эле, Өзгөн районунун Ийрис айыл өкмөтүнүн Оргозган айылында мечит салынган. Ошол мечитте имам жетишсиздик кылып атат го дейм да мен. Айылда 50 түтүн эле үй бар да. Мүмкүн болсо ошол жака бир медреседен жаңы бүткөн окуп аткан балдарын жазам Куран билген Таксырым, Өзгөндө жанагы Самудин каарыбыз бар. Бул Ош областынын имамы, мурда Өзгөн имамы болгон, район башкаты. Ошого эмне үчүн кайрылбайсыңар? Жок, мен ал жака кайрылган жок. Мен Бишкекте турам. Жөнүндө болгону сизден сурандым ушул нерсени. Жок, мен айтып атканым сизге жок, суранганыңызды түшүндүм. Бирок мен сизге оңоюраак жолун көрсөтүп атам. Мен мисалы үчүн эмдиги жумада Өзгөнгө барам. Мына ушул жумада Өзгөнгө барып 28 болуп калат, 9 болуп калат билбейм. Жума күнү жанагы шаардагы мечитте болуп, анан кийин Шамдан Куптанга чейин Мырзакеде болом. Ошол жерде мен казы аке менен жолуксам бул жөнүндө маалымат берем. Бирок сиз дагы ошентсеңер өтө маселе оңой чечилет таксырым. Бишкекке айтып Бишкектен баргандан көрө өзүңөрдөн тияктан кеткен мен ойлойм тезирээк чечилет деп. Ошол Мырзакенин өзүндө медресени бүтүп аткан балдардан дагы бар апарса болот иншалла. Бирок силер шаарда тургандар жардам бериш керек. Молдонун курсагы бар, башкасы бар. Анан ким качан өлөт экенди аны карап отуруп, жаназадагы бир 300 сомдаңды олтуруп, жана кузгун болгондон көрө, ошол силер жакшылап баксаңар, айылдагы молдекелер, ошондо иншалла жакшы болот. Анткени молдону эл багууга милдеттүү. Таксырым сиздин биринчи суроо боюнча, Жаннат отель боюнча мисалы үчүн мен дагы ал жака 2-3 жолу барып, анан өзүбүздүн коноктор келгенде ошол жака жаткызып жүрдүк. Бирок мен көчөдөн деле, коридордон деле жылаңач адамдарды көргөн жерим жок. Анан беркинде кыздарды деле апаргандарды мен байкаган жокмун. Эми ал бирок ошондой болсо болуп аткандыр. Анан бирок айта турган маселе, жаннат деген сөз араб тилинде бул бак деген сөз. Токой деген маанини туюндурат дагы. Ошол мааниде болсо бир жөн. Бирок бейишти жаннат деп айткан, ошол бейишти токой, бак көп болгон себептен ошого жаннат деп атын айтылып калды. Демек араб тилинин түз маанисинде бул, анткени жаннат деген сөз бул көрүнбөй калды. Анткени токойдон жер көрүнбөй калды, дарактан жер көрүнбөй калды деген маани. Мисалы үчүн жин деп айтып коет го, жин деп айтканыбыз ошол көзгө көрүнбөгөн маселе. Араб тилинде ж менен н тамгасы келсе, бул көзгө көрүнбөгөн деген маанини туюндурат. Ошондуктан жаннат деген маани ошондой. Туура бирок мен буга каршы болбойт элем, анткени анын башка мааниси бар. Бирок кээде Мухаммед пайгамбардын атын коюп, анан Аллах Тааланын атын жазып алган мындай бир кафе ресторандарды көрүп, ошого мен абдан капа болот элем. Анткени Аллахтын аты турган жерге, бисмилла жазылган жерге де жанагыда дарасы жок кыздар келип сүртүп жууп аткан болот. Кээде жаман эле тряпка, башка нерсени жууган тряпка менен келип ошол жерди тазалап аткан болуп калышы мүмкүн да, адамдар күнөөкөр болуп калат деп мен айтат элем. Аллах ыраазы болсун таксырым. Иншалла Өзгөндүн ийри суусуна, ор казган айылына жакшы бир илим казган адам барып калат деп үмүттөбүз. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ажеке, менде бир жөө койгон маселе бар ушун. Разы болсун, канчадан бери чабаат эми чыктым. Тиги бир менен кызымчылыкта аялыма бир талак деп айтып алган. Ошо кандай болот? Бир талак деген эле сөзбү? Сөз, ошо сөз эле. Мурда талак бергенсизби? Жок.
Жок, биринчи жолу. Канча күн болду айтканыңызга? Bir yıldan aşıp kaldı. Ошон бир кыз бат болуп жүрөт элем да. Bir жылдан ашып калса талак бергенден кийин кайра чогуу жашай элексиңерби? Жашап жүрөбүз. Ошо айткандан кийин дароо жашап баштадыңарбы кайра? Ооба, кайра. Бирок айтканыңыз бир талак деген эле сөз. Бир талак деген сөз болду. Талак берүү ниетиңиз бар беле, жок беле? Ora bu memede uşu kişine katı sözden nem olup gitti. Niyeti çok boldu. Түнүктүү. Кандай болгон күндө дагы сизге 3 талак түшкөн эмес, эгер түшкөн болсо бир талак ражи түшкөн, аялдын иддасы чыгып бүтө элек мөөнөттө кайрадан чогуу жашап баштаган себептен муражаат болду дагы. Силер ошол талак түшкөн болсо бир талак ражи менен кайра никелешкен болуп эсептелесиңер. Азыр силердин ортоңордо никеңер бар, урматтуу бир тууганым. Ортоңордо никеңер бар, кайра калыбына келген. Жарашып кайра ажырашып кайра жарашып бир нике кыйдырганга барабар деп айтылынса болот. Ошондуктан кыжалат болбоңуз. Азыркы учурда никеңер бар деп эсептелет. Эч кыжалат болбоңуз. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Чубакы кандай, жакшымы? Кудайга шүгүр, рахмат. Жалпы мусулмандардын атынан сизге Аллах таалам жалпы неаматтарды берген болсун. Амин, амин, амин. Жалпыбызга. Чубакы, сизге урада. Сиз табилиги жамаат дейт, табилиги жамаат. Адеп башаты деп атпайбы? Экөөнүн ортосунда карама каршылыктар барбы же кандай? Анан бул бир суроо. Анан тиги бизде салт түзүндө атышпайбы? Салт түзүндө коюшу эле баягы бизден мисалы үчүн нарын дергесинде. Баягы аталарды көрүп калдык да. Илгерки феодализмден бери келген молдо таксырларды. Алар сөйөк койду ушул тикесине туруп кечке Кур'ан окуп турар эле. Сөйөк жашылып, сөйөктү коюлгандан баштан аяк окуп турчу. Азыр дүйнө сөзүн токтоткула бет дагы 3 жолу Кур'ан окуп коюшат. Далил айтышпайт. 40 кадам окулбай калды. Bizde bakan 3 jolу okуп коюшат экен. Анан эл болсо күчү 3 Kur'an окугучулар күчү сүйлөшүп атат. Өздөрү айтып коет, кайра дүйнө сөзүн токтоткулат. Мурунку аксакалдар окушканда угуп турчулар да баардык жалпы эл. Буга кандай карайсыз? Ушуга бир түшүнбөй атабыз да. Нарында Казыбек айылдансызбы? Кайсы жерденсиз? Нарын районунан. Нарын районунан, Дөбөлүдөнбү? Жок, жерге талдыгын айылда. Жерге талдан, Макул, рахмат сизге. Бүттү сурооңуз. Рахмат. Ушул эле дейсиз, суроо берген сурооңуз бир канча. Адеп башаты менен табликтин айырмачылыгы деле жок, экөө тең эле ошол бир Кудайга чакырат, бир пайгамбардын осуятын карма деп чакырат. Болгон ошол чакыруунун усулдары, методдору бир аз бири-биринен айырмасы бар. Бири илим билим менен чакырууга аракет кылса, бири мисалы үчүн ар бирөөнүн эшигин каккылап чакырууга аракет кылат, бирок айтып аткан сөзүнүн бардыгы бир эле мазмун, эч кандай айырмасы жок. Анан эми кээде илимсиздин айынан бири-бирине тукур, бири-бирине каршы койгон, албетте бул туура эмес деп ойлойт элем, айтат элем мен. Андай туура эмес. Биз бардыгыбыз ошол Кудайдын ыраазылыгын табууга аракет жасап атабыз. Бирибизге бирибизди каршы коюудун кереги жок. Биз бир тууганбыз. Жамааттардын баары бир тууган. Ал эмес эки адамды эки молдон алып келип туруп маселе сурасаңыз кээде эки башка маселе айтып калышы мүмкүн. Бирок бардыгынын ниети бир. Ошондуктан биз мусулмандардын биримдигине аракет кылышыбыз керек. Кимдеги мусулмандарды бөлүп жарса, анын оозуна таштоосун деп айтат элек. Салттуу дин дегенибиз бул ошол Ханафи мазхабын айтабыз, Кыргызстан шарт. Анткени ушунчалык ата-энебиз, ата-бабаларыбыз илгерки доордон бери карманып келип, анан бизге салт сыяктуу эле сиңип калган ошол нерсе биздин жашообуздун ажырагыс бир бөлүгү болуп калган нерсени ошол түшүнүктүү биз салттуу деп айтабыз дагы. Салттуу дин деген ошол бизден ажырагыс катары калыптанган динибиз Ханафи мазхабты салттуу дин деп билебиз. Анан сиз айтып атпайсызбы, мурда молдокелер тынбай Кур'ан окуп турчу эле деп, балким ошол убакта жашыраак болсоңуз билбей калгандырсыз. Негизи ошол маркум өлгөндөн кийин 3 жолу же 1 жолу деген жери жок. Ким каалашынча окуса болот, бирок адамдарды көпкө чейин кыйнап кайра окуй берген жакшы эмес. Аны келип ким өзү окуй берсе болот. Анан 40 кадам барып
Anan dalil aytıp, anan 3 jol oku, yok, dalil emes 1 jol okusa dile жетиштүү болот. 1 jol oku ele, oşonu menen bata dua kılıp, anan kiyin kalagandar, kallaşınca kalasa, 100 okusu kalasa, 1000 okusa özünün işi boluş gerek. Anan gelgendin barın kıynap, kayra okuyu bergen, bul janagı ördök jokta çulduk biydep, oşol janagı dinden köbörөөк kabары jok, sabat azırak adamlar özlörün kasiyettүү, aşkere bir dindar, aşkere bilimdүү, dindi katı karmap atkan bolup oturup, gösötüp oturup, oşentip bol boğan salt sanalar bizdin dini ırım jırım өлgөлөргө кирип кеткен. Албетте ошол нерсени биз токтотушубуз керек. Азыркы учурдагы кылып аткан иштердин көпчүлүгү туура анткени бизде азыр Кудайга шүгүр илим өнүгүп калды десек туура болот. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Угарман. Алейкум салам. Şu hacı size bir sorumuz var lede. Benim gelinçeğim toluk şişap menen de. Anan çarşı uzun, çarşın kestirgen uluksat bergen emes sözüzse. Anan bul gelinçeğim çarşı ayabay agarıp ketti de. Anan bizden uluksat duruvada çarşında bunda şariatda özüzler içinden kıskartıp geçsenge bolu depti. Anan bul özüz bizbey tavızdan sizge çalışını toluk bilsek bilegemizde. Rahmat sizge. Büttü suroğunuz. Boldu şundan. O egerde çarşı uzun bolgondan juda atkan bolsa kıskартканга şariat уруксат берет. Албетте uzun болуп жүргөн жакшыраак, бирок кайсы бир оору себептен, башка бир себептен же жууну кыйын болгон себептен болуп атса, анда ошол ыңгайын жаша кыскартса болот. Бирок кыскартканда жанагы эркектердикиндей кылып койбош керек. Ошол жанагы далысында, мүрүсүнө тийип тура турган деңгээлде, айтор өрүмгө келе турган болуп кыскараак болсо бир жөн. Анан кээде ошол өтө эле аялдарды кыйнап, чачын алба деп олтуруп, кыскартпай деп олтуруп, анан аялдар кээде гусул алгандан заарканып калган учурлары бар. Ошол себептен жок, анчалык ага маани бербеш керек. Эркектердин чачындай болбосо эле анда чачты ошондой кылып кыскарткан жакшы, бирок кыскартпаган, кыскартса болот, кыскартпаган жакшыраак деп айтсак туура болот. Урматтуу бир туугандар, биз азыр бир суроо алып туруп, андан кийин бир 5-10 мүнөт өзүбүздүн негизги темага өтөбүз. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum, damla жассызбы? Алейкум ассалам, Кудайга шүгүр, рахмат. Damla bir суроо бар эле, биз көптөн бери эле айылдан чыгабыз эле чыгабай жүрөбүз да скетч. Жанагындай биз айылда бир түшүнүк бар да, алдын ала, мисалы үчүн туул элек козуна акча алышат да. Биз мисалы үчүн атап коюшат кызыл козу деп. Мисалы үчүн ол биздики баягы айылда кошкорлорду бир убакытта бүзө коебуз дагы, анан мага катырели туулат да. Акчага бир козу деп коюп, анан көрбөгөн козуну алам деп коюп, жок, ал анда соода болбойт, ал туура эмес болуп калат.